Arvаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин лекциябызды улантабыз. Жалпылама лекциянын ысымы Атилла кыргыздардын даңазалуу баатыры. Бүгүн карайтылган темабыз Атилла менен Беледанын ортосунда жеке чыгуу. Эми жана өткөн лекцияда мен айтып кеттим, 438 Атилла Аэцидин чакыруусу менен келип, 30 000 солдаттары менен келип, Аэци 24 000 солдат чогултуп, анан же ошол жерде жергиликтүү галдар, романдар, анан баардыгы вестготторго чабуул кылып, вестготторду жеңип алып, бирок жеңиш аягына чейин чыккан жок. Анткени Валентиниан экинчи Руми императору буйрук берип токтоткула, бүттү ошо менен токтоткула, эч кандай аларды эч жака кулчулукка сатпагыла деп Атилла кайра артка тартты. Бирок мына кандай болсо да Атилла бай олжо менен келди. Олжонун ага жанагы мамлекеттик кампалардан бүт керектүү нерселердин баарын, талап кылган нерселердин баарын Валентиниан менен Аэци беришти. Андан тышкары Атилла 5000 жаш бойго жеткен кыздарды, жаш аялдарды ээрчитип кетти жана гундарга үйлөнгөнгө. Бирок мурун 4 жыл мурун бул жерге Беледа келген, Аэци чакырган Беледаны жардамга, жана ошол эле вестготторго каршы. Беледа 5 түмөн менен келген. 2 гун түмөнү, 2 славян түмөнү, 1 герман түмөнү. 5 түмөн менен келген. Жана ичкиликтин 5 түмөнү менен келип, бирок бул жерде шашып кетип, Аэци келгенче, Испаниядан келгенче, мен өзүм баарын жеңем деп айтып шашып кетип, өзү курчоого түшүп, аз калды жеңилгени, аз калды. Аны Аэци сактап калды. Ошо менен ошондо 434-жылы гундар 50 000 киши, 5 000 кишини ошол жерден жоготуп, алар курман болуп калды. Согуштан гундар кайра артка тартып, эч олжосуз, олжо жок болуп калды аларда. Анткени олжо жана өзүнүн өмүрлөрү болуп калды. Аэци аларды сактап калды. Мурун, 4 жыл мурун. Аны ошондо мына салыштырып, гундар салыштырып атат. Беледа 5 түмөн менен барып, эч кандай олжосуз келди. Атилла 3 түмөн менен барып, абдан бай олжо менен келди. Андан мурун Атилла бургунтардан бай олжо менен келди. Анан гундардын арасында сөз таркап атат. Ичкиликтерди оң канатты улуу хан Беледа башкарат, сол канатты экинчи хан Атилла башкарат. Ошол жерде сөз таркап атат. Ой, Беледа деген такыр эле болгон хан экен. Же аскерди башкара албайт. Аз калдык өткөн жолу жеңилген, аз калдык. Же эч кандай олжо жок. Же мына канча жылдан бери эч жака чыкпайт. Ошондон бери коркуп, Беледа эч жака чыкпай калыптыр. Эч кандай башкарбай коюптур, эч кандай аскер жүрүштөрдү. Мына Атилла болсо 2 жолу барып келди. 2 жолу абдан бай олжо менен келишти. 2 жолу мына аяктагы жашаган кыргыздар, сабырлар, башка готтор, жанагы славяндар абдан бай жашашат. Аларда баардыгына алтыны да көп, күмүшү да көп, кеслемелери да көп, малы да көп, 2ден аялы бар, айрымдардын 3ден аялы бар. Жакшы жашашат баары, бай жашашат. Биз болсо ушул жерден эчтекебиз жок, нукура эле жанагы малчылык менен окат кылып калдык. Бул жакшы малчылык менен окат кылган, бирок кедей болуп калдык. Мындай айтканда мусапыр болуп калдык. Эчтекебиз жок. Ошондой сөз башталды. 438-жылы барып келди Атилла акыркы жолу. 441-жылы дагы барат, аны өзүнчө айтып берем. Аскер жүрүшкө. Ал да жеңиштүү болот. Аяктан да абдан чоң олжо менен келет ал. Анан 445-жыл келип атат. Мындай айтканда гундар өзүн хан жактырып айтат, биринчи хан жактырып айтат. Атилланы болсо жактырып атышат. Эми Атилланы кантип шайлап алабыз? Ал мезгилде мындай бүгүнкүдөй импичмент деген болбойт. Эч кандай импичмент жок. Шайландыбы? Же курман болот, же кайтыш болот. 444-жылы чогулуп сөз көтөрүшүптүр. Атилланы кандай алдыга үмүтебиз. Бирок укугубуз жок. Беледа биринчи хан. Беледа 445-жылы февраль айында бир эмелик кылат. Беледа ичкиликти жакшы көрөт. Бозону, кымычты,
Urumi kızıl şaraптарды, urumi ак şaraптарды жакшы көрөт. Аны отуруп этти жакшы көрөт. Жана хан сарайында мындай айтканда накта кандай болуп жатат, кымыз ичип, арак ичип, эт жеп, эчтеке кылбайт башка. Тегерегинде баары сүйлөшүп атышат. Жанында эле жүргөндөр. Эмне кылабыз? Тиякта карагыла, тиги сол канатта карагыла, кандай жашап атышат. Биз кандайбыз? Анан 445-жылы февраль айында бир Хамчыла деген кыргыз беги деген жана бүгүн мындай айтса болот, мындай салыштырса болот, барон. Yani Европалык эмесинде жана деңгээлинде, ак сүйөктүн деңгээлинде барон болуп калат да. Кыргыздын барону беги Хамчыла деген камчы деген сөз. Камчы илла камчынын уулу деген сөз. Камчыдай, камчынын уулу деген байыркы биздин ысымыбыз. Хамчыла конокко чакырат Беледаны. Беледе аяққа келіп алып, мас болып алып, Хамчыланын аялына көз артат. Жаш аялына. Кылычын шығарып алып, өлтіріп қояды Хамчыланы Беледе. Мындай күнөө кечирилбейт. Эч кимге хан болсын, кечирилбейт. Үйүнө келип, аялына тийишип, өзүн өлтүрүп. Анан ошондо эме 445-жылы жазында курултай чогулат. Курултай жазында чогулат. Курултай күзүндө чогулчу. Бат бир айда курултай чогулат да. Анын курултай чечим чыгарат. Бул Беледаны жазылашыбыз керек. Жазылай турганга ошондой тең адам керек. Теги тең адам керек экен да. Теги тең адам эмеде болгондо бир Атилла. Башка кимсе эч ким жок. Беледа Уругила хандын баласы, Атилла Мундус хандын баласы. Бир Атилла теги тең, өзүнө тең, ак сүйөктүк боюнча, деңгээли боюнча тең. Курултай чечим чыгарат. Экөөдөн кыргыз тигилде булда. Булар экөө жанагы жекеге чыксын, калганлардын баарын кыргыздын жана түмөндөрүн, кыргыз түмөндөрүнүн аксакалдары чечсин. Анан кыргыздардын аксакалдары отуруп алып, тарыхта эмеси бар, төрагасы аты Арачын экен. Аты Арачын деген бул толгон айдын ортосунда төрөлөт экен да, Арачын. Эки толгон айдын ортосунда төрөлгөн киши Арачын болот экен, ошондо Арачын деген. Аксакал ошол башкарат экен, жанагы кеңешти. Анан чакырышат экен Атиланы, аны Беледаны. Силер Беледа сен күнөөлүүсүң, ушундай кылдың. Атилла сени жазалайт. Ушундай жекеге чыгасыңар. Биринчи атчан 3 жебе 3 ок атасыңар, тийбей калсаңар, жерге түшүп, жанагы канжар менен мушташасыңар. Ошо сызылган тегеректе канжар менен бири-биринен салгылашасыңар. Бирөөңөр эле түрү чыгышыңар керек ошол жерден. Анан Беледа сен жеңсең, анда сеники туура. Сеники туура, анда Камчыландыкы туура эмес. Жанагы сен өлтүргөн Камчыландыкы. Атилла сен жеңсең, анда Беледа күнөөлүү, сен жазаладың аны. Ушундай чечим чыгарышат экен. Анан чыгат экен жаздын деди ушундай түшүнсө болот, апрелдин башы. Анан 100 кадам жерге аркан менен ушундай сызык чыштайт экен, тегерек сызык чыштайт экен аркан менен. Түштүк жагы, түндүк жагы бир 20 кадамы кызыл аркан менен, калгандары кара аркан менен. Анан түштө чыгышат экен. Түштө чыгыш керек экен. Анткени күн өйдө туруш керек экен. Анан бирөө ылдый жактан атса, бирөө өйдө жактан атса, бирөөнүн көзүнө күн тийбесин деген маанайда экен да. Ошондо чыгыш керек экен. Анан чыкканда да бир эле көйнөк эмечен, курчан, сумчан, көйнөк жок, эчтеке жок үстүндө. Эчтеке жок. 3 жебе, 3 ок салып аласың. Атиланын оозун алды, үчөөнүн тең. Беледа да оозун алды. Бир жаа, атчан. 2 жолу тегеренесиңер, 3-үнчү жолу жанагы Арачын кылычы менен белги берет экен. Ошондо атыш керек экен бири-бирине. 3 жаа менен тийбесе, анда ортого түшүп, анан канжар менен бири-биринен салгылашат экен. Кимиси жеңсе, ошол туура болот экен. Кенде эле башталганда эле биринчи эле жаа менен Атилла өлтүрдү тигини. Беледаны жүрөгүнө тигип. Ошо менен Атилла биринчи хан болуп калды. 445-жылы биринчи хан болуп шайланды. Бардыгы жанагы анын бүт бийлик ага өттү. Атиллага экинчи хан дагы шайлана элек.
Ошон үчүн Атила баарын тейлеп атат. Ичкиликте да, оң хандыкта да, соң хандыкта да баарын тейлеп атат. Анан бир 2-3 жыл тейледи, ошо экөөнү жалгыз башка жанагы аскер жүрүштөргө барып келгенче тейледи. Анан кийин экинчи хан шайланды. Атиланын өзү жанагы мүнөздөрү тарыхта абдан белгилүү. Биринчиси, Атилла кадрларды абдан тандаганды жакшы билет. Жанында абдан белгилүү чыган, каарман жанагы адистер жүрөт. Анын Атилла тандабайт. Жалаң кыргыздар болсун, же жалаң гундар болсун, арасында славяндар да бар, германдар да бар, романдар да бар, латиндер де бар, башка улуттар да бар. Бирок дагы бир айтып коеюн, баары гунча сүйлөйт. Негизи жанагы гундар кожоюндар мамлекетте. Баары гунча сүйлөйт. Гун тилинде сүйлөшөт баардыгы. Мүнөздөрүнүн касиеттери кандай? Биринчиси жанагы мен айтып кеткен эр жүрөктүк Атиланыкы. Эр жүрөктүк. Абдан эр жүрөктө, абдан эр жүрөк. Абдан өз мындай тайманбас кыйын жигит. Экинчиси мунун жана айкөлдүгү. Айрым эмелерди көбүн кечирип койчу. Анда айтып кетем. Кечирди, жана өзүн өлтүрө турган адамды кечирди. Бирен жибериптир жана тынчы кылып, Атиланы өлтүр деп. Атиланы кармап алып, ошондо кечирип коет. Макул, мен кечирдим сени деп. Ошондо кечирип коет Атилла. Айкөлдүгү. Үчүнчүсү ал негизи жанагы акылдуулугу. Ушуга чейин абдан көп эмелери жанагы макал лакаптары жазылып жүрөт. Филолог, санжырачы Сапарбек Ниязов Кыргыз санжырасы деген китебинде бир 10 чакты эмесин келтирет. Атиланын жанагы макал лакаптарын ушуга чейин калгандарын. Мисалы мындай макал лакапы бар экен. Бийи 100 болсо, батыры 1 болсо, эл бузулат. Батыры 100 болсо, бийи 1 болсо, эл болот. Дагы бир эмеси бар экен, Атиланын бир касиети бар экен. Согуш бул акыркы эмекенде, акыркы средство деп койсо болот. Акыркы айла. Биринчи өзү баарын эме менен бүтүрүш керек экен, дипломатиялык түрдө бүтүрүш керек экен. Мисалы кийинде айтып кетем, мына Константинополду курчады. Константинополго талап койду. Мындай кыласың, мындай олжо бересиң десе алар макул болсо бүттү. Жана Курчону алды да кетип калды. Жана олжону алып. Анткени жанагы эмеси дипломатиялык касиет ал биринчи эмеге мындай максаты мындай болчу. Эмелеримди сактайм деп, жоокерлеримди сактайм деп. Согушсуз бүтүрсө, согушсуз бүтүрмөк экен. Көп нерселерди. Мына мындай эмеде тарыхта мындай да эмеси бар. Мындай дипломатиялык бир жанагы эмелери, окуялары белгилүү тарыхта. 446-жылы Атилла биринчи хан болуп шайлангандан кийин ага келип маалымат түштү. Мына Дунайдан, Эда жагынан эмелер келип атышат. Келип жанагы каракчылар келип, жана Дунайдын ыл жагына биздин жана көрүстөндөрдү таап, гундардын көрүстөндөрүн таап, а гундар болсо жанагы ак сүйөктүн жана адамдардын жанына алтын буюмдарды, алтын кылычтарды, бет жапкыч алтындарды хандарга, алтын жана чөйчөктөрдү ошолорду койчу экен. Ошолорду таап, ошолорду карактап кетип атат. Анан Атилла аяка эме жиберди, кармагыла деп. 6 кишини кармап келди, 6 кишини. 36 мүржөнү карактап кетишиптир. Хандардын, ак сүйөктөрдүн мүржөлөрүн карактап кетишиптир. Тиги Дунайдын ар жагынан келип, гундардын эмелерин жанагы, гундардын көрүстөндөрү, жана мүржөлөрүн ошолордун карактап кетишиптир. Тияктан келген каракчылар. Анан 6 кишини кармады. Атилла өзү сурак жүргүздү. Анан сурак жүргүзүп, анан билди. Негизгичи жана уюштуруучулар 2 киши экен. Бирөө аты Себастьян экен. Дуростор деген шаар, азыр жанагы ортончу агымдагы Дунайда ошондой шаар бар. Дурост деген шаар, Белградка жакын. Ошонун епископ деп ал мезгилде
бүгүнкү мэрди түшүнсө болот. Шаардын мэри ошол экен. Экинчиси жана Константинопольдо өзү жашаган банкир, чоң банкир, аты Сильван экен. Сильван. Аяктан да чалгынчылар келип айтып берди, Атиланын тынччылары келип айтып берди. Сильвандын витринасында банкада алтын маска сатылып атат. Баасы 3000 сестерци екен, алтын сестерци. 3000 алтын сестерци бүгүнкү акча менен $3 миллион салыштырса. Алтын маска сатылып атат. Бул кандай? Деп анан Атилла 36 мүрзөнү каракташыптыр тигилер. Атилла аларды камап койду. Анан элчилик жиберип атат кимге? Тияка Феодосийга, чыгыш Рум императорго. Феодосий, мына мен силердин эмеңерди кармадым, каракчыларыңарды. Алар менде, алар айтып беришти. Негизги эки киши уюштуруучу экен. Биринчиси бул жанагы Дурастор шаардын жана епископу Себастьян, экинчи Константинопольдо биринчи силердин банкириңер Сильван. Экөө экен уюштуруучулар. Силер ошолорду мага бергиле. Анын мына тизмеде 240 тегерегинде жана алтын буюмдар. Негизги алтын буюмдарды, күмүш буюмдар санабаптыр. Ошо алтын буюмдар. Анткени койгондо жана сан менен коет экен да жана эмелерге, жана мүрзөлөргө. Сан менен өзүнүн эсеби бар экен. Канга канча коюш керек, жанагы бекке канча коюш керек, башка эмеге аксөөгө канча коюш керек, канча алтын коюш керек, баарын эсеби бар экен. Чамалама эсеби бар экен да. Ошо чамалама эсеби менен жазып 241 деме 250 тегерегинде алтын буюм бар, арасында 4 алтын маска бар, бирөө Сильванда турат. Ошону бизге кайтарып бересиңер. Анан тиги Сильван менен жанагы Себастьянды бизге бересиңер, бизге өткөрүп бересиңер деп элчилик жиберет. Элчиликке жанагы ким кетет? Орест болуп, башында Орест 15-20 киши кетишет элчиликке. Бир 3 айдан кийин элчилик келет. Анын аркасынан тияктан элчилик келет. Жана Константинопольдон элчилик келет. Константинопольдон элчилик келип, алар 50 алтын буюмдарды алып келет. Арасында ким эме жок. Жана бир маска жок. Анан бир 5-6 жөнөкөй бир каракчыларды кармап алып, түрмөдөн таап алганга мындай бир бандиттерди ошолорду алып келет буларды. Бирок Атилла айтат, жок, булар эмес. Мага булардын мына менде жатат алтоо. Булар мага кереги жок. Мага жана уюштуруучулар керек, негизгилери керек. Сильван менен Себастьян. Аны тигилерди сураса, тигилер да айтышат. Бизди жана Сильван менен Себастьян уюштурган, ошолор бизге тапшырма берген. Ошону керек десе, тигилер жана элчи келет, айтат, Сильван менен Себастьян биз эметкенче кармаганчалар качып кетти, жок дейт. Кантип жок? Атилла элчи жиберет. Ал элчини ким башкарат? Төлөк башкарат. Дагы бир 15-20 киши кетет аяка. Башкарып, аяка барып, мына силердин жана берге алып келген буюмуңар бизге, биздин буюмдар 50 эле алтын буюм. Калгандары жок. Анан бир жөнөкөй бизге каракчыларды бериңер. Эч кандай арасында күнөөсү жоктор да бар экен. А негизги күнөө эки киши да банкир Сильванда, епископ Себастьянда. Ошолорду бергиле бизге. Аларды бербесиңер, анда ишибиз чатак болот. Бергиле. Бербесиңер, мен дагы мындай айтканда акыркы кадамга барам. Акыркы кадам согуш. Бергиле дейт. Кайра жиберет элчиликти. 3-чү элчиликти жиберет. Дагы бирөөнү баш кылып жиберет. Ошо менен ал жөнүндө мен силерге эмдиги жолу айтып берем. Азыр болсо силерге чоң рахмат. Ден соолукта болгула.